Кыргызстандагы мүлктү камсыздандыруу компаниялары 1 миллиард 300 миллион сом чогултту. Бул тууралуу Жогорку кеңештин 12 февралдагы жыйынында финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Мыктыбек Абиров билдирди. Ал эми бир жыл ичинде мүлкүн камсыздандырган адамдардын керектөөсүнө 200 миллион сом төлөнүп берилген. Кыргызстанда мүлктү камсыздандыруу боюнча 17 компания иштейт. Алардын бирөө мамлекетке таандык. Депутаттар автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамды 2 жылга 2021 жылга чейин жылдырууну сунуш киргизип, өкмөт аны колдогон. УКМКнын Альфа түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөн Ниязбековдун өлүмүнө шектелип, Койташ окуясы боюнча кармалган Рыспек Карыпбек уулу абактан Кыргызстандын акыйкатчысына, кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчисине жана маалымат каражаттарына кайрылуу жолдоду. Кайрылууну Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 12 февралда таратты. Кол жазма жана электрондук түрдө таратылган кайрылууда Карыпбек уулу өзүн Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы башкы башкармалыгынын кызматкери Эмирлан Султаналиев кармаганын, министрликтин имаратында уруп сабап, коркутуп сүйлөтүп, уюлдук телефондун камерасына жаздырып алгандыгын билдирди. Ал ошол видео интернетке тарап жаткандыгын кошумчалап, тергөөдө күнөөсү жок экендиги аныкталгандыгын кошумчалаган. 2019 жылдын 7-8 августунда Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы башаламандык менен коштолуп, анда Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков октон каза тапкан. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар жашыруун добуш аркылуу вице-премьерлик кызматка Акрам Мадумаровдун талапкерлигин жактырды. Жашыруун добуштун жыйынтыгын депутат Иса Өмүркулов окуп берди. Депутат Улукбек Ормонов Акрам Мадумаровго суроо бербей калгандыгына нааразы болду. Ормонов Өмүркуловго кайрылып, "Биз ким? Кантип добуш бергендигин көргөн жокпуз. Сиз эле көрдүңүз. Кайсы фракция Мадумаровдун талапкерлигин сунуштады" деди. Иса Өмүркулов чечим кабыл алынгандыгын билдирди.